бүгүн ушу сизде жана полька деген сорт малина бар дегенден ошого кызыгып келдик. Урожай кандай берди? Бул урожай мунун бергенине бирден малина жетпейт. Промышленный масштабта эң туура сорт ушул экен да. Акыркы өзүбүздүн жана местный малина акыркы сорттогу тоңдурулган малина катары кетип атат да. Монда сыйлый болбойт экен да. Тоңгондон кийин дагы сынып атат да. Ушул жер күндө теребиз. Мына июндун 15-inde бышкан. Мунун сатылышы да жакшы да, бизди да кыйнабайт да. Анан Салам алейкум достор, дыйкандар. Бүгүн дагы биз видео ролик тартайлы деп чечтик. Малина боюнча, ежевика боюнча. Бул жерде азыр мен артында бул Партизан деген айылы, Покровкан. Бул жерде 100 гектардай жерде дыйкандар бар. Ушу Аксыдан келген биздин туугандар бул жерде өздөрү жер сатып алып, арендага жер алышып, ушу жерде бир 200дөй түтүн тирлик кылышат. Ошолордун жашоолору менен бир сыйра тааныштырып, бул жерде биздин өзүбүздүн точкабыз дагы бар, малиналар турган. Кандай көчөттөрдү өстүрөт, кандай пайда табат, кандай иштешип атат, ошолор боюнча маалымат беребиз. Маалыматыбыз кызыктуу болот. Андыктан бизге катталып, лайк басып, комментарий жазып, бизди колдоп тургула. Азыр ошо биринчи дәрежеден болуп Талай экен полясын тартабыз. Полька, простой малинасы бар, анан кийин ежевикасы бар. Кандай Талай эке? Денсаулык жакшы? Баша катынчпы? Быйыл беки кабар албай кой деп нааразы болгон жоксуңарбы? Беки жок деп. Башка иш кетип алган мен. Кырманды баштапбыз. Биз атайын ушу бүгүн биздин Партизан айылындагы дыйкандар боюнча бир общий видео чыгарып коелу деп атайын келдик. Анан дыйкандардын эң эле тыгы Талай деп сизге жөнөттү го. тыңдары көп берди, баары тыңдар. Коргондо бар тыңдар берди. Эч простой жок. Бардыгы тың. Ежевикаңыз жакшы экен. Ежевиканы жаман самсалап тургу сиздеги могу кийинки жылы түшүнбөй тургандар, Быйыл өзү башкача кармады да ежевиканы. Карачы кармаганы. Укмуш кармаган. Укмуш кармады. Мен өтө быйыл кармышкасын көбүрөөк берип койдум окшойт да. Жок, быйыл общий эле немеде, мисалы өрүктүн урожайы жакшы болду, дарбыздыкы жакшы болду, колтунайдыкы жакшы болду, малинаныкы жакшы болду, ежевиканыкы жакшы болду. Жакшы болду. Чөп жакшы болду. Жакшы болуу менен баа жок да. Бекер болот. Жабат да бир 100 сом деген, 70 сом деген эмне деген баа. 70 сомдон тербеди эле койдук кой, жатты койчу. 70 сомдон алдыбы? Жасты го 70 сомдон акырында. Жасты. Айтайын, уял жасып эле ожома болду деп айтайын эле учкан. Эме болду? Талайга бул баа түшкөн боюнча мындай да. Жүрөктө эле мынтип өйдөлдөй болуп согот го. Бул деле постоянно өйдө кетип бербеш керек. Азыр мисалы баа түштү, элдер тоңдурду, бирөөлөр варенье жасады, эми жакшы пайда көрөт. Кийинки жылы чоң-чоң халайымтерди курушат, анан кийинки жылы наоборот кайра спрос пайда болот да. Өйдөлдөй болуш керек. Эми мына азыр баа көтөрүлүп калыптыр го. Жакшыбы баа? Баалар бүгүн эле көтөрүлдү да. Кече канча болду? Кече күн арзан болгон, силер 150 сом алган элдер 100 сом алып кеткен. Анан мен кече тербеген эмесмин, анан угуп келип терейин деп келип, эртең мен аква чалсам кыйшаңдай бергенен алсаң жөнөн, албасаң берем десем 170 алып кетти. Алып кетти уже. Азыр 50 яш тапшырып келдик барып. Жакшы, берекесин берсин аке. Көп болобу, аз болобу берекесин берсин. Жакшы. Жакшы. Эми ошол учурда мен Сербияда болдум. Мына уктук. Сербияда болдум. Именно ушул ежевика боюнча барып көрүп келдим. Биздики 40 каны туура эмес экен. Может быть. Себеби деген алардыкы июльдан баштап сентябрдын аягына чейин түшүн берет экен. Бирок монтип даң эткизип масса берген болбойт дейт. Анын кандай жактары бар экен? Мо бутагынын өзүп келди го, кыркып, анан кийин бияка чыкканын кыркып, кайра өйдө чыкканын кыркып, ушундай кылабыз дейт да. Анан акырын берет. Биз барганда деле спокойно терип атат элдер. Ане бизде ушундай бир жуманын ичинде ушундай масса берип салат. Масса ошет бизде ооба. Масса берип салат десем, ал туура эмес дейт. Азыр мисалы бизде уже тартылды. Августтун аягында бүтүп калат. А мени кийин баштап атпайбы? Кудай айтты, сиздики ошол монтип туруп анан кийин ушул кечирек. Жо мен ойлотом, быйыл бая көп кармаганга ушу мөмөсүн чоңойтууга ушу убакыт өтүп кетип атам да мен. Жок, элдики көп кайтты. Бая күн ошо 10 күн убакыт да. Анан кийин агрономдо сүйлөшүп келдик. 41 жыл көрсөткүлө депчи бизге.
Бүгүн ушу сизде жана Полька деген сорт малина бар дегенден ошого кызыгып келдик. Полькадан канча сотук сизде? Полькадан мен де ушу муну алып келип, ушудан 4-5 жыл мурун тиккен ушул жерден Сиз немесин? кетип атам мен. Ошо чөбүн карабай койгонсуз. Мен чөбүн карабайга жетише албай калдык да. Берекесин берип атыптыр да. Сен мунун мына сорт Полька деген ушу меники мынакей. Уже бул бүтүп атат, көрдүңөрбү? Бүтүп атабы? Бүтүп атат бул. Жакшы экен го. Да, жакшы көрсөтсүң. Бул бүтүп атат да, бул уже мынакей. Мына. Бул майдаланып калган уже азыр. Эки бул майдаланып кетти уже. Мен качып алганча. Бул Бүгүн каршы болуп магачы. бул майдаланып кетти. Эки мырза мына. Мынакей бул. Мына. Урожай кандай берди? Бул урожай мунун бергенине бирден малина жетпейт. Мына ушул жер азыр 7 сотук деди. ушул жер 7 сотук. Ушул жер массо убагында ошол булдан эми 15 күн мурун массован терип атканда 57 жаш чыкты. 7 сотукта. 7 сотук. 57 жашың 3 күнгөндөн 175 килограмм болот да. 175 килограмм. 175 Мына килограмм. дыйкандар мондай малина. Анан талайке биз эмне себептен муну тарткан именно Полькага кызыгып келдик. Себеби дегенде промышленный масштабта эң туура сорт ушул экен да. Азыр биз тоңдурганда экспорт кылып атабыз да. Биздики акыркы өзүбүздүн местный малина акыркы сорттогу тоңдурулган малина катары кетип атат да. Мондай сыйлый болбойт экен да. Тоңгондон кийин дагы сынып атат да. Эми мунун могуну тоңдурганда сыйлый болду. селий болот. Сыйлый. Анан бул көпкө акпайт экен. Сатсаң дагы жакшы өтөт. Жакшы өтөт экен. Ама дамы жок дейт, дамын жеп көрөт, нормальный деп. Нормальный. Бул бизде өзүп атпайбы? Анан Даамдуу да бул. Европада серптер өстөрүн сорту бар экен. Алардын сорту да бирдеме деген сорт экен. Алар эмне ошол сорту өстүрөт экен. Почти 99% малинасын тоңдуруп туруп, анан экспорт кылат экен. Свежий рынокко 1% көп, асыл мындай. Кымбат сатышып чыгарышат экен атак. Азыркы учурда баасы 3,5 анан 4 бар экен. Тоңдурулган баасы? Тоңдурулган эмес, свежий дыйкандардан алган. Анан аларда азыр Эндра Садира деген да сорту тигишип атыптыр. Бирок могу Полькага жетпейт. Сон экен. Ушу сен айтып атпайсыңбы, Сербия деген сорт. Ушу муну сорту биз 2014-жылы ушу муну ушу бакага келгенде алганбыз $1. Алып келип үйгө тигип, анан үйдөн ошо көбөйтүп, ушака которуп кеттик да биз азыр. Ушунда эки сорт бар да. Муну Польканын сел күрөң свети. Ооба. Муну чугу карап атпайбы? Бул Польканын бир сорту да бул. Эми экинчи сорту мындай сорт бар мына азыр. Чисто сорту бирок турат мынакей. Көрсөтчү. Өзү негизи мына мондо болуш керек, мына мына ушундай болот да чатам мына Польканын мына. Мына ушундай азыр майда мунулар багы кийин кечиккендери да потоктун. Мына Кийинки чыккан стол багы түйүнөн уже кечигип чыккандар да булар. Багы түйүнөн мондар. Мына Полька ошол. Полька жактыбызбы? Конечно жагат. Полька тикеде эле канча деме сайралып жүрбөйбүз биз барын эле айтып эле. Биз да Польканы биз мен муну берип турган просто менен бузуп албадымбы 5 жылдыкты. Элдер келип жаман көрөт мени. Эмне бузуп атасыз деп. Муну мен өзүм көргөндөн тигини караган келбейт да. Эми сиз муну полный кое бересиз да немеге, көчөткө? Көчөт кое бердимби? Дай буюрса кийинки жылы бир 50 сотка чыгат экенсиз. Эмки жылы ошо мынакта бир жер алгам, ошо жака тигем да. Бизге дагы чет мамлекетке экспорт кылыш үчүн, переработка кылыш үчүн малинанын качествосу башка болуш керек экен да. Анан биз азыр именно ушул сортту тиккиле деп атабыз да. Азыр өзбектер да сурап атат. Ушундайдан 3 тонна чыгабы деп. Жок бизде. 3 тонна жок. Эмки жылдан келип калышы мүмкүн, болуп калышы мүмкүн. 3 тонна болсо бир спринтер болот экен, жөнөткүлө башка сенада алайлы деп атат. Биз деле Россияга жүктөп атабыз азыр. Беркинде простой малинадан 4000 яш чыгып атат. Мындан бир 100-150 яш чыгат. 4000 яштын арасында көрүнбөй калып атат. Сенасын отдельно бөлө албай атабыз да. Сиз бөлө албайсыңар. Эмки жылдан бөлсөңөр болот, себеп көбөйүп атат да. Эгер бизде мисалы бир машинада 200 яшик Полька,
200 жаск простой бар. Польканын баасы мындай десек, клиенттер деле ошого ыраазы болмок да. Азыр мисалы бир фуранын ичинде 1000 яшк малина кетип атат, анын ичинен 150 яшик полькан бар десең, полькаңды тапкан жокмун, короче, жок анын. Мындай эле малина жүктөй берчи деп атат да. Польканын берден эми азыр жана бакка алып келген сорттардагы түр эмес келип атпайбы, аны ойлар. Ар кимиз ар кандай чыгат. Анакы жанагы эшмат, ташмат чыгып атат да. Алып келип тикен эркин көрүп атпайсызбы, алар сертификат бермейинче болбойт. Муну Сербиядан алдырганда, шуну келгенде мунун ар бир үчтүгүнө 10дон байланып келгенде, Бодин Сербия деп. Пакеттин 100тен келген. Анда бул сорттордун көбү эле көңүл бурчу эмес элдер. Эми кымбат деш албайт эле да, биз үйгө алып келип тигип көрүп анан интерес болуп анан кийин бияка өтүп кеттик да биз ушу Поляга. Биз мунун мекени өзү селекция. Сербия. Полька, неме, Польша экен. Польша экен. Польша. Сербия өстөрү 50 жыл болуптур. Малина боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат Сербия. Тоңдурулган малинаны экспорт кылыш боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда Сербия турат. 27% рынокты замороженный малина менен ошолор камсыз кылат. Бирок алардыкы мен барып да кызыктым да. Мондай полька сортун өстүрөсүңөр, биз булар полька сортун өстүрбөйбүз дейт. Муну биз Польшадан ошол жактан питомниктерин сатып алабыз дейт. Анан кийин биз дагы дыйкандар көп интерес кылып сурашып атат да. Жакында эми наоборот кайра дагы Польшага кетип атат. Барып ушуну өзүнүн питомнигинен көрүп алып келейин депчи. Көчөтүнөн алып кел. Анан биздики азыр ал жерде казылып атканы, транспортировка болуп атканы бүт белгиси болуп атпайбы? Ооба. Азыр биз ошо каскандан баштап, анан фура менен келип ушерге түшкөндө чейин контролдой деп атабыз да. Андай болсо жакшы болот, көчөткө жооп бериши керек, себеп бакадан көчөттү алган балдар күйүп атпай, көрүп атпайсызбы? Мына полька мына. Мына муну түйжүм көрдүң мынакей. Мына. Муну жерде кече терип кеткен дагы. Ушул жерде күндө теребиз. Мына. Эжеги кырганда бул жакшы. Күшүгү аз эчини. Полька дейиш керек. Полька мына сонунда. Мына июндун 15-inde бышкан. Мунун сатылышы да жакшы да, бизди да кыйнабайт да. Анан июндун 15-inde бышкан. Ошо менен терип атасың мынакей. Мына польканын эмеси чуугу, мына ак болот беки. Стволу. Ствол. Эгер Польшага бара турган болсоң, мына, күйүмүн көрдүңбү? Мына. Таза ак болот. Таза мына чуу ак болот. Мындай. Кармап көрүнүп сыйпалат. Тикенеги жок болот, чакпайт бул. Экөөнүн мөмөзүн салыштырып көрсөң. Экөөнүн салыштырып көр. Наркызы тигенеги, мунуңку башкача экөөнүн мөмөзү. Бул жерде канча түрү бар сиздин полканын? 2 эле түрү бар. Кана экиге бөлүп көрсө. Бирок жакшы эле экен, баарысы бирдей эле экен, билбейм. Талай кем эле. Могу биринчи посадка экен, быйылкы. Быйыл посадка быйыл тигилген экен. Жер да жакшы экен да. Бул өзү малина сорттун көчөтүн тиккенде эле түйө баштайт жакшынакай эле өзү. Мына, монтип эле кетет. Болор нерсе кичинекейне башталат да. Анан тигип алып эле көчөт берип атты, баарын алып атпайсызбы? Башта өзү бийил актап эле койду бу көчөттөрүнөн эле. Өзүнүн акчасын өзү чыгарды. Акчасын чыгарып эле койду. Бир банка түшүнбөдө чыгарат да. Бир банка эмес, ар бирте мына. Мына мекин көрдүң мына, польканын чоңдугу мына. Мына эле көчөттүн берип атканы бул. Мына бул, мынаки. Мына полька. Сон экен, Жанагы кече видео кылсаң го Мухаммедтин тартканы. Беде полька жок деп нараз болуп атпайбы? Пишека кара деди, эмне көчө сатып? Ал туура эмес сортун тигип алыптыр да. Полькада берип койгон, анан полька бизге болбойт экен деп жүрөт да. Полькага өтсөк качественный көчөткө. Ошондо жакшы болот. Жакшы экен? Жылда келгенде башкача турчу эле, быйыл жакшы да. Өзүбүзгө деле опыт алып атабыз. Карашып үйрөнүп атырып. Эми болгону бир агроном алып келип 40 кан үйрөнүп алган. Эми ошо нерсе айтып атпайдым, Сербиядан алып келген 40 кан үйрөтүп алсаң эле болду. Себеби дегенде жанагынтип масса бергенде бизге да кыйын болуп калат. Ооба. Бир эле дыйкан 1000 яш терип салып атат. Көрөттү, конечно, патрат бакпас эле. 3 тонна дейт. Аны эми муну ежевиканда рынок чоңойтуп кудай бирсе. Могу малина клубникалардын рыногу деле ошентип чоңойду да. Алматага батпай, Карагандага чыгып, Алстанага чыгып, Россияга чыгып ошентип чоңойду да. Бул ежевиканы көптөр билбейт экен бирок. Азыр биз мисалы моңотуп масса чыккандай эптеп тияка бияка кошуп жөнөтүп аттык. Азыр эми
Межевик бар деп интерес уже пайда болды да. Неже? Замороженный бар бы деп. Замороженный ба? Қызыққандар пайда болды. Қандар, а? Ошо талайга ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кырмаңга береке. Кудай буйруса дагы 2 ай убактыңыз бар эми. Кудай кааласа. Мо ушулар берекесин бере турган болсо. Эми булар эми немезе бушата убаган эми келди да. Кышында жайында өтүп жүрөсүз, кышында сылаңызчан Дубайда жүрөсүз го дейм. Дубайдан бери ак сүйлөй берчи. Дубайда жинайсың эми бар кетип турам. Карасы тугандар бар деген Дубайга. Беки мен Дубайда эс алып атам деп. Жай мен иштедим, өргөтөйм деп. Эми өзүмө ушу 1 гектар, 1,5 гектар бир семьяга жакшы. Бала чака менен келип, эс алып карап, терип, күндө акча. Күндө акча. Күндө акча. Балаң кийим деген жейт, кийим дегенин кийинет, барам деген барат, тажалак үй кетип калат шаарга, кайра келесиң. Эч ким. Азыр многу ушу ийим менен ушул Малина менен Ежебеканын сезону ушу каникулга туура келет да. Жумушу балдар окушту кылса тере берет. Маселен менде 5 үй иштеди, азыр почти эми бир балага канча кийин акча кетет? 15-20 миң. Алдан көп иштеп калды, 40 миң иштеп коюшту. 40 миң иштеп. 30-40 миңден. Өз өстөрү. Булар да кызуу да пайда болот да. Булар өстөрү этимен түртүп беришет. Турду айтпайсың. Жагыр болду болду, кеп кирип беришет берет. Жакшы талайга. Макул. Мейли, Ден соолук. ишиңизге ийгилик. Биз дагы силер үчүн аракет кылып атабыз, колдон келишинче талайга.